Бишкектин Мурасордо конушунда 1 жаштагы наристе ажаатканадан каза тапты. Окуя болгон жерге 5 куткаруучу барган. Барышса бир туугандары ажаатканадан ымыркайдын сөөгүн чыгарып алган экен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Азырынча эмне болуп түшүп кеткени туурасында так маалыматтар чыга элек. Октябрь окуясында каза тапкан Үмүтбектин ата-энесине 2 бөлмөлүү батир берилди. Ачкычын президент Садыр Жапаров тапшырды. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев каза болгон жаш жигиттин үй бүлөсүнө жаңы батирин көрсөттү. Жагымдуу жаңылык: кыргызстандык Айпери Медет кызы күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда жарым финалга чыкты. Ал орусиялык Марина Суровцева менен кезгелип, дагы 10-0 эсебинде жеңишке жетти. Ал ага чейин алгачкы атаандашы Мария Арашкованы 1 мүнөткө жетпей утуп, чейрек финалга өткөн. Кыргызстандык Памирлик кыргыздарды жазга чейинки жей турган азык-түлүктөрүн толугу менен камсыздады. Памирлик кыргыздарга гум жардам катары 55 тонна un, 14 тонна күрүч, 7 тонна макарон, 4000 литр өсүмдүк майы, 5 тонна туз, 10 тонна кумшекер жеткирилди. Бул жазга чейин толук жетет. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди.